Саламатсыздар, урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз кезекте келсеңиз урасыз маекти баштап отурабыз. Соңку күндөрү негизи өлкө аймагында ушу чет өлкөлүк каржы менен иштеп жаткан бейөкмөт уюмдардын ишин аныктоо жана аларга тыңчы макамын берүү тууралуу көптөгөн сөздөр болуп жатат. Буга байланыштуу кечээ биз ошол мыйзамдын авторлорунун бири Турсунбай Бакир уулу менен маек курганбыз. Бүгүн ошол бейөкмөт уюмдарынын өкүлүнүн бири менен маек курууну чечтик. Себеп дегенде чын эле бул мыйзам ишке ашып кете турган болсо, кандай тоскоолдуктар болушу мүмкүн? Ошол бейөкмөт уюмдардын иштөөсүнө же болбосо кандай зыяны, балким пайдасы бар. Ошол үчүн бейөкмөт уюмдарынын бирин конокко чакырып отурабыз. Азыр жалпы кызыкчылыктарды изилдөө Тынчтык институтунун Борбор Азиядагы өкүлү Кеңешбек Сайназаровду чакырганбыз. Мына жогоруда сөз болду. Биз ушул чет өлкөлүк каржы менен иштеп жаткан Кыргызстан аймагында бейөкмөт уюмдарга же болбосо ошол эле массалык маалымат каражаттарына чет өлкөлүк тыңчы макамын берүү боюнча эгерде бул мыйзам ишке ашып кетсе кандай тоскоолдуктар болмок сөз кылалы. Эң алгач белгилеп кете турган нерсе, бул буга чейин жазылган ошол Турсунбай Бакир уулу соавторлук кылып жазган мыйзам азыр артка кайтарылды. Эми кайрадан жазылып чыгат экен. Бирок жазылып чыкканда деле ушул мыйзамдын тегерегинде болушу ыктымал. Жана эгерде ошол мурунку мыйзам ишке ашып калганда кандай тоскоолдуктар болмок? Мунун коркуунун себеби барбы? Себеп дегенде кечээ авторлордун бири айтып атат, эч кандай коркунуч жок. Рахмат. Сурооңузга албетте бул маселе көп жылдан бери талкууланып келе жаткан маселелердин бирөөсү. Эгерде бул ушундай сыяктуу мыйзамдар кире турган болсо, анда коомдун бардык эле мүчөлөрүнө өзүнүн таасирин тийгизет болуш керек деген ойдо айтам. Ушул биздин Тынчтык куруу институту иштегенибизде негизги принциптерибиз бул бейтараптуулук, нейтралдуулук жана ар бир кылган жумушубуздан бирөөлөр зыян тартпаса экен деген принцип менен иштейбиз да. Бирок тилекке каршы бул коомдун ичинде сүйлөгөнүбүздө, биз амалдар жасалган мезгилде башка адамдарга кандай зыян тийип кетиши мүмкүн же кетпеши мүмкүн, анча биз кээ бир учурда анализдебей чыгарып жиберген учурлар болот да. Ошол мезгилде жоопкерчилиги жөнүндө сөз болуп атса керек. Бирок ошол эле мезгилде коркунучтуу жагы бул сырттан ошол тыңчы деп мындай клеймо деп коебуз, мындай эн тамга берип коюу аябай опурталдуу нерсе. Биз өзүбүз мына жакынкы эле болгон учурдагы сабак, ошол мезгилдерден сабак алышыбыз керек. 30-жылдардагы, мурунку кылымдын 30-жылдарындагы көрүнүштөр кайрадан эле чыгып кетиши мүмкүн. Бүгүнкү күндө башка дагы мамлекеттердин ичинде, жанубуздагы эле кошуна мамлекеттер болобу, Иракы жашап аткан мамлекеттердин ичинде дагы ушундай нерселер болуп кетти. Мисалы айталы да, коркунуч эмне болуп атат? Мисалы сиз эле жетектеп жаткан жалпы кызыкчылыктарды изилдөө Тынчтык институтунда сиздерге клеймо берилди. Чет өлкөлүк агент деген же болбосо чет өлкөлүк тыңчы деген ошол эн тамга берилди. Сиздердин ишиңиздерге кандай таасир берет? Себеп дегенде Турсунбай Бакир уулу айтып атат, алар кадимкидей эле иштей берет, болгону эл билсин. Ал ким экенин эл билсин деп эле биз ошого такап атабыз дейт. Бирок ишине же болбосо башка аракеттерине эч кандай тоскоолдук болбойт. Бирок өзүңүздү дагы элестетип көрсөңүз, эгерде сыртка чыга турган болсоңуз, сизге бир эн тамга менен чыга турган болсо, кандай абалда калмаксыз да. Бул адамдар бирине бири болгон эн тамга коюу, бул мына коомдун ичинде болгон зомбулуктарды күчөтүшү мүмкүн, ажырымдарды уламдан улам кеңейтиши мүмкүн. Андан көрө мындай жаратмандык, бириктирүүчү нерселерди көбүрөөк жасач керек. Эгерде айтылган маалыматтар такталбай кала турган болсо, же экинчи тарапка мүмкүнчүлүк берилбей турган болсо, анда коргой турган башка дагы ошого тиешелүү болгон мыйзамдар бар да. Ошолор аркылуу мындай контролду жүргүзүүнүн ар кандай башка механизмдерин да караш керек деп ойлойм да. Мисалы ушул сиз жетектеген институт немен алек болот?
Бизде негизинен ушул коомдун ичиндеги болуп аткан түзүлүштөр эмне мындай өзгөрүүлөргө барып атат, эмне үчүн өзгөрүүгө барып атат, ошол өзгөрүүлөрдү чыр чатакка айланып кетпеш үчүн кантип алдын алса болот, кайсы жактарыны биз коомдун ичинде белгилүү делген нерселер камтылбай кетип атат. Коомдун тынчтыгын куруу бул бир эле жак өзүнүн линиясын дейли. Эгерде катуу алып ошол алып кете турган болсо, анда башка тараптар жабыркап калышы мүмкүн. Мисалы үчүн мына наци эмеси идеясын айтайлы. Улутчулдук идеялар. Ашыкча улутчулдук бул башка улуттун өкүлдөрүнө зыянын кедергисин тийгизип коюшу мүмкүн да. Ошол үчүн биздин институттун ичинде ошол негизги коомдогу болуп аткан өзгөрүүлөр кайсы жакка алып барышы мүмкүн, кандай коркунучтар бар, ошол коркунучтарды алдын алуу жолдорун биз мамлекеттик дагы, мамлекеттик эмес дагы уюмдар менен чогуу. Мисалы мындай болуп атат да, ошол эсептер боюнча азыр Кыргызстанда мына жак бер жагы менен 14 000, балким азайып көбөйүп кетиши да ыктымал, 14 000дей бейөкмөт уюмдар иштейт экен. Ал жерде кайрымдуулук бар, адам укуктары, мисалы ошол эле аялдарга жардам берүү, кароосуз калган балдар, түрдүү тармакта. Ошонун арасында бир 14-15 катуу саясатташып кеткен. Бул мындайча айтканда ошол мамлекеттик түзүмгө, же болбосо мамлекеттик мекемелерге өзүнүн талап тартиптерин орнотуп, ошол эле укук коргоо органдарына, же болбосо мыйзам чыгаруу тармагында өздөрүнүн талаптарын коюп, кадимкидей киргизип калган дейт. Ошол эле жогорку кеңеште даяр мыйзамды алып келип, мынаны ону киргизгиле, киргизбесеңер болбойт деген талап өтүп калышкан дейт. Аны биздин бийлик жетекчилери кайсы бир себеп менен коркуп ошолорду кадимкидей кабыл алып баштаган дейт. Ошону менен биздин менталитетке туура келбеген, биздин маданиятка туура келбеген, батыштын деп коелу, батыштын мыйзамдары күчкө салынып кирип калган дейт. Бул биздин шартта иштеп иштебей, кээде иштесе да кедергисин тийгизип калат дейт. Ошолорго бир мисал бере аласызбы? Себеби ошол эле учурда башка тарапты уга турган болсок, ал ошол элдин катмарына жетпеген үчүн кээ бирки мамлекеттик органдарда иштегендер бул ресурска жакын деген түшүнүк болуп атат да. Ошол ресурска жакын адамдар берилген аманатты кыянаттык кылып өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн колдонуп атат деген мезгилде чыккан нерселер да, бул адилеттүүлүккө түздөн түз байланышкан нерселер да. Ошондой учурларда айта турган бир канал, айта турган бир күч болуш керек деген позицияны кармалып келишет да. Эгерде андайлар болбой турган болсо, анда ошол мамлекет бир учкана адамдардын колунда мамлекеттик саясат калып калмак дагы, калган жалпы өзгөчө болгон талуулуу катмардагы адамдардын бөлүгүнө ошол болгон ресурстардын пайдасы тийбей калмак деген эмени кармап келесиз да. Азыр сиз аябай өзүңүздүн сөзүңүздө эмени айтып кеттиңиз да, улуттук башка дагы бир кызыкчылыктарга дал келбеген учурлар деп. Ошол айтып көрсөңүздөр. Мисалы жанагы ошол мыйзамдарды лоялдаштыруу, же болбосо жанагы айрым бир мыйзамдарды кабыл алууда ошол эле адам укугуна байланыштуу, кандай десек, жанагы жыныстык азчылыктар, же болбосо жана ЛГБТ деп калбадыкпы? ЛГБТнын кызыкчылыгы, ошол эле диний жана маданий биздин талаптарга жооп бербей калат. Макул, аларга эч ким каршы эмес. Болгондо аларды көтөрүп чыкпай эле койсун. Же дагы бир экинчи, үчүнчү да башка бир себептер бар. Башка бир мыйзамдар бар, кайсы бир талаптар бар. Ошол бейөкмөт уюмдары көтөрүп чыгып аткан. Ошол нерсе биздин өзүбүздүн баягы нукуралуулукка туура келбей калат дагы, бирок аны бейөкмөт уюмдар күчкө салдырган үчүн биз айла жок кабыл алып, ошого айрым бир учурдан макул болуп атабыз. Деген шарттар бар. Бирок ошол эле учурда коомдо жалпысынан кабыл алынган бир социалдык контракт деп коелучу. Социалдык мындай келишилген бир мыйзам ченемдүүлүк бар да. Андан чыга турган болсо,
ким эле болбосун, азчылыгы болобу, көпчүлүгү болобу, ошого каршы иштей турган бир механизмдер болуш керек да. Ошол эле учурда азчылыктарга дагы алар биздин коомдун бир бөлүгү. Аларга дагы мүмкүнчүлүктөр берилиш керек. Анан алардын дагы жашоосунда башка бирөөнүн аброюна, башка бирөөнүн ошол баалуулуктарына таасир этпей турган жашаганды алар дагы билиш керек деген бир ортолуктагы нерсе болуш керек. Жок, ал жерден ошону кармаш керек. Мисалы ошол эле жана сиз айтып калдыңыз, ашыкча улутчулдар деп. Эми мисалы биз айрым бир ошол бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү тырмакчанын ишин алалы, ашыкча улутчулдар деп келет. Тескерисинче алар айтат ашыкча либералисттер деп. Эми ар бир адамдын өзүнүн көз карашы бар. Ушул жерге келгенде мисалы ошол эле либералисттер айтат, биз эч кимге тийбейбиз, биз өзүбүз жашап атабыз, бизге тийишпегиле деп. Улутчулдук көз караштагы айткандар айтат, биз өзүбүзчө жашап атабыз, биз силерге тийишпейбиз. Бирок ошол жерге келгенде кайра эле жанагы ар ким өзүнүн ишин жарыя кылганда конфликт пайда болуп атат. Мисалы ошол эле ЛГБТ өкүлдөрү жанагы күн желеги болгон, күн желеси болгон желегин көтөрүп чыгып атат. Алар көтөрүп чыкпай эле жашай берсе болот. Ага эч ким тийишпейт. Анткени сен бар, сен неге мындай аялды аял сүйбөйт, эркектер эркек сүйбөйт деп аларга барып бир мораль окуган жок же философиялык өзүнүн таңууласын таңалган жок. Жашай бергиле. Болгон бизге жарыя кылбагыла. Же болбосо экинчи тарап деле ушундай кылып атат. Эми буну мисалы кайра эле ошо бейөкмөт уюмдарына такып атат да. Ушул жерге келгенде. Бирок мындай да, бул жерде эки нерсени айырмалаш керек да. Биринчиси канчалык деңгээлде ошол рекламалоо дейли. Ашкере өзүн жарыя кылуу. Эгерде ошол жарыя кыла турган болсо, анда ошол коомдун ичиндеги кабыл алынган мыйзам ченемдүүлүктөрдөн ашып кетти деген нерсеге тутунса болот. Анан экинчи нерсеси бул экөөбүздүн сөзүбүздүн бардыгында бул бейөкмөт уюмдар деген жөнүндө сөз болуп атат да. Ошолордун ичинде баары эле бүгүнкү күндө ким десе НПО деген мындай нерсе түшүнүк болуп калды да. НПОнун баары баяптыштыгы деген. Бейөкмөт уюм дейбиз. Жак активисттер бул сиз менен биз дагы болуп калабыз. Эгерде мисалы үчүн айтайлы өзүбүз жашаган эле ушул имараттын ичинде бир абатчылыкты кыла турган болсок, же болбосо система бизде иштебей кала турган болсо, аны бириктирип өзүбүз чече турган болсок, же болбосо сыртка чыгып башка бирөөлөр менен келишим түзүп алып келе турган болсок, бул дагы биздин жарандык позициябызга тиешелүү болгон нерселер да. Кеп маселе мындай болуп атат. Жанагы бейөкмөт уюмдар ооба 3 адам биригип өз алдынча иш алып барса, демек бейөкмөт уюм. Эгер мамлекеттин алдында мамлекеттен акча албай же мамлекетке акча бербей иштесе. Макул. Кеп анда эмес. Кеп жанагы кайрадан мисалдарга келели. Батыштанбы, чыгыштанбы, кайсыл жактан болсо каржыланып атат. Кыргызстан сырт жагынан келген акча. Макул, ошол эле Россиядан алыш мүмкүн, Казакстандан алыш мүмкүн, Америка, Европадан алыш мүмкүн. Иштеп атат. Иштеп атат дагы биздин салт санаага, маданий көз карашыбызга түп келбеген айрым бир баалуулуктарды, же болбосо идеяларды таратып атат. Эгерде биз кыргыздар өзүбүздүн бир калайбызбы, моюн калышыбыз керек, салттык жана диний көз карашыбыз бар. Маданиятыбыз, кыргыздын өзүнүн маданияты бар. Эми ушул маданиятын мисалы биз барып алып, ошол Европанын кайсы бир мамлекетине, Германия, Францияга барып таңууласак айтат да, кечирип койгула, биздин өзүбүздүн маданиятыбыз бар. Мисалы ошол эле Францияга барып романтика шаары Парижде, романтика деп элестетебиз. Келгиле көчөдөн өбүшпөгүлө. Биз барып айтсак, айтат да, кечирип кой, биз 200 жылдан берки маданиятыбыз. Силер өзүңөрдүн бул маданияттар баргыла дагы тоолордун арасында өзүңөр аткара бергиле. Ошол сыяктуу эле бизде көз караш ушул болуп атат да. Мисалы, ооба, Американын айтып атканы туура, бирок ал өздөрүндө туура. Европанын айтып атканы туура, Россиянын айтып атканы туура, бирок алар маданиятты өзүндө кармасын, биздин маданиятка тийишпесин. Биздин маданиятка деле, биздин өлкөдө деле кыла берсин, болгону буну жарыя кылып, элге таңуулабасын деп атат. Ушул жерге келгенде жанагы 14 миң бейөкмөт уюмдун 14-15 гана саясатташкан деген бар. Так ушул максатта. Ошону мен жана айтпадымбы, тиги контролдоп, анан регуляция кыла турган ар кандай механизмдер бар да. Мисалы үчүн, эгерде тыйын жагынан келе турган болсок, каржылар келгенде ошол банктар аркылуу өтөт. Аны карап турган финансылык полиция дегендер бар,
ошолор канчалык деңгээлде берилген контракт түзүлөт да. Ошол контракттын көчүрмөсү аркылуу регистрация жасалынат да. Ошолор канчалык деңгээлде ылайыктуу эмес көзөмөлдөөчү башка органдар болуш керек да. Эгерде ошол органдар келишпей кала турган болсо, аны алып бара турган сот бийлиги бар да. Ошолор аркылуу келе турган болсо, анда ачык айкын болуп калмак да. Бирок ошол эле мезгилде экинчи сиздин айткан нерседе мен сөзүмдүн башында айтып кетпедимби? Тиги бирөөнөн зыян тартып калбайбы экен? Конфликт сезимталдуулук деп коелу. Конфликттерге сезимталдуулук. Биздин жасаган жумуштарыбыз ошол жасалып аткан коомчулуктун ичиндеги жалпынан алынган көз караштар, нормалар, ошолорго дал келеби, келбейби, кайсы жагынан каршы келип калышы мүмкүн. Ошол нерселерди дыккат ойлонуп туруп анан кийин жасаш керек. Албетте бул биз өзүбүздүн бирок жанагындай дал келбей калган учурлар бар да. Дал келбей калган учурлар болсо, андай конфликттерге алып барбаш керек. Эгерде андай боло турган болсо, аны тескөөчү дагы башка уюмдар бар да, мамлекеттик. Ошолор аркылуу контролдош керек деген. Ошол контроль башталганда жанагы бейөкмөт уюмдардын нерсеси бар. Мисалы буга чейин өзүбүзгө болуп келдик. Мына бизде кысып атат. Сөз эркиндиги кысылып атат, жолсуз демократия кысылып атат деген. Ошол өткөн президенттердин убагындагы иш-чараларды ала турган болсок, ушундай окуялар болуп кетет. Неме? Ал маселени жылдыралда кайрадан жанагы мыйзамга келели. Чындап элек, силерге ал мыйзам менен тааныштыңыздар да. Мен тааныштым. Анткени ал жерде ар бир ошол бейөкмөт уюмдун макул батыштан каржыланабы, чыгыштан каржыланабы өзүнүн кызыкчылыгы бар. Ал жерде ар бир бейөкмөт уюм корккону бар. Бул мыйзамга ишке ашып кандай болот деп. Ошол мыйзам кабыл алынып калса, азыркы артка кайтарылган редакциясында же болбосо толуктоо менен кабыл алынып калса, жеке сиз жетектеген бейөкмөт уюмда кандай таасир берет эле? Менин оюм боюнча биз сыяктуу мындай нейтралдуу иштеп жүргөн институттарга эч кандай таасир этпейт. Анан коркпой эле болуш керек. Бирок жанагы ичиндеги болгон механизмдери татаалдашышы мүмкүн да. Мисалы үчүн мен бүгүн ошол биздин уюмдун Борбор Азия боюнча өкүлү катары жаныбыздагы эле мамлекеттерге салыштырмалуу кайсы жактарында мындай мүчүлүштүктөр бар, кайсы жерлеринде мүмкүнчүлүктөр берилген. Ошону айта алам да. Кыргызстандын ичинде биздин мындай бүгүнкү күндө колдонуп аткан нерселердин көпчүлүгү бул эркиндик, ошол адам укугуна чектелүү болгон, баалуулуктарга таянган принциптер бар да. Ошол аркылуу биздин өлкөнүн имиджи дагы, өлкөнүн ичиндеги жашообуз дагы эриш аркак болуп, биздеги коомдогу болуп аткан чыңалуулардын мындай деңгээли төмөн. Бирок сиздин уюмуңузга, мисалы, Кеңешбек Сайнаразовго кандай зыян тиет? Мен ошол мыйзамды кабыл алып салдым бүгүн. Ишиңизге тоскоолдуктар болобу? Анын бардыгы ошол адамдын ким эгерде анализ кыла турган болсо, ошол адамдын колуна гана тиешелүү болуп калып, бир жактуу болуп калат деген коркунуч бар да. Башкача айтканда, мыйзамды ишке ашырган адамдын көз карашына өзүнүн ошол субъективдүү көз караш менен ошол мекемеге бир клейма жабышып калышы мүмкүн деген нерсе да. Бул аябай баарына бир эле ошол жерде иштеген адам эмес, анын үй бүлөсүнө, жакындарына бүт таасир эте турган нерсе да. Эми экинчи тарабын ала турган болсок да, мисалы бизде эки топ бар. Бийликчил, анан кийин бийликке каршы оппозиция. Бийликчилер булар ошол бийликтин сөзүн сүйлөгөндөр, же тескерисинче ошол бийликтин бир жакшы жагын айтып койсоң болду. Бул кошоматчы бийликчил деп калат. Экинчи жак болсо булар оппозиция. Бул тарап такыр эле бийликтин жакшылыгын көргүсү келбейт. Туура иш кылган күндө дагы аларды сындай беришет. Эки жагын ала турган болсок, бул жерде бейөкмөт уюмдар бар.
алар кайсы бир деңгээлде ортону кармап, нейтралдуулукту кармаганга аракет кылат, формалдуу түрдө болсо дагы. Ушул жерге келгенде эл карайт дагы, булар бийликчилер, булар оппозиция деп туруп, анан ортодогу нейтралдуу болгон бейөкмөт уюмдарды сөзүн көбүрөөк угушат, анткени алар эмне сырттан каржыланат деп. Ушул жалпыга малымдоо каражаттары, ошол эле журналистиканы ала турган болсок, аларда деле ошондой. Эгерде мамлекеттик телеканал же болбосо мамлекеттик массалык маалымат каражаттары айтып атса, бул кошомат кылып атат, бийликтин сөзүн сүйлөп атат дейт. Ал эми оппозициялык көз караштар болсо, бул баланча бизнесмендин же олигархтын журналисттери, СМИси, телеканалы, сайты деп аларга көп маани беришпейт. Ушул жерге келгенде, мисалы чет мамлекеттен каржыланган ошол эле радио болобу, теле болобу, же болбосо интернет сайт болобу, ошону карашат дагы булар бийликтен да коркпойт, бизнестен да коркпойт, олигархтардан да коркпойт. Анткени акчаны сырттан алат деп ушуга көбүрөөк ишенген учурлар бар. Бул жагынан келгенде тескерисинче рекламалоо, жарнамалык жагынан, же болбосо ошол бейөкмөт уюмдар, чет мамлекеттен каржыланган агенттер деген клеймо тырмакча калганда тескерисинче жакшы имидж бербейби? Аябай жакшы сөздү сиз ойду камтып кеттиңиз да. Бул адилеттүүлүк жөнүндө сөз болуп атат да. Адилеттүүлүктү мындай камсыз кылып турган бул ачыктык, ошол айткан сөзүнө жооп бере турган отчетторду берүүчүлүк, анан ошол мыйзамдын үстөмдүүлүгү жөнүндө тыгыз байланышкан нерсе да бул. Биз кайсы тарап болбосун, сиз айтып аткан эки экстремалдуу тараптагы өздөрүнүн позициясын берет. Бирок коомдун ичинде жалпы көпчүлүгүнүн кызыкчылыгын ойлой турган бир мунасага келиш керек да. Эгерде ага каршы келе турган болсо, демек ошол адилеттүүлүктөн тайды деген нерселер чыгат да. Эмне үчүн эл аралык ошол өзүңүздүн эле кесиптештерди айтайлы, эл аралык массалык маалымат каражаттарында ушунчалык адилеттүүлүктүн, профессионалдуулуктун бийик деңгээлине жеткен мындай өздөрүнүн практикасына киргизип алган? Себеби алар ар бир айтылган сөздөн кийин ошол нерсени факт менен далилдеп, эгерде сотко чейин бериле турган болсо, анда ошол жерде далилдеп бериле тургандай кылып туруп, анан кийин чыгарат да. Жанагындай имиш же болбосо үтүр аркылуу дептир деген нерселердин тегерегинде көп бүдөмүктөр, анан ушактар чыгып кетиши мүмкүн. Жок, бул жерде массалык маалымат каражаты тууралуу сөз болуп атат. Мисалы, ошол эле маалда Аскар Акаевдин маалын ала турган болсок, 90-2000 жылдары бир эле мамлекеттик телеканал болгон. Анан элде альтернатива болгон эмес. Ошол маалда чет мамлекеттен массалык маалымат каражаттарынын бири иштеп баштады. Ошол жерде элде альтернатива башталды. Мамлекеттик телеканал берген маалыматка каршы дагы бир маалымат. Ошол жерден ал массалык маалымат каражаттары өздөрүнө имидж жазып алды. Анткени ал эмне? Сырттан каржыланат, мамлекеттен коркпойт, ички таасирге туруштук бере алат. Ошол эле бизнесмендерге, оппозиция жана башка. Ошол маалда имидж жазып алды дагы, азыр деле ошол имиджи менен иштеп келатат. Сизге наоборот оң позиция бербейби? Тыңчы болгон мезгилде дагы ошол эле позицияга бара турган нерсени айтып атасыз да. Мүмкүн ошол мамлекеттик позицияны кармабайт, бизнестин позициясын кармабайт, бирок башка мамлекеттин кызыкчылыгын алып келип атат деген нерсеге сөз болуп атат да. Бул жердеги айтылган, көтөрүлүп аткан маселелер ошол мамлекеттин ичинде жашап жаткан элдин, жалпы калктын адилеттүүлүккө таянган маселелери жөнүндө көтөрүлгөн нерселер болуп атат да. Биз өзүңүз билесиз, бул жанагы мамлекеттин ичинде саясат жана саясатты астына жүргүзүү деген эки түшүнүк бар да. Politics, анан policy. Саясатка аралашып, эгерде системаны өзгөртө турган болсо, бул уже зыянын тийгизип коюшу мүмкүн. Эгерде ошол кабыл алынган саясий нерселер
адилеттүүлүк, ачыктык сыяктуу баалуулуктарга таянып туруп, жалпы кызыкчылыктарга тиешелүү болгон нерселер боло турган болсо, анда мүмкүнчүлүктү бир уч башка бир топтордун кызыкчылыгынан коргоо деген дагы экинчи жагы турат да. Эми мисалы ушул эле мыйзам долбоору, мисалы бизде артка кайтарылган дагы жазылып чыга турган мыйзам долбоору АКШда, Россияда бар. Жана башка биз азыр эсептей албай турган, мисалга так келтире албай турган ошо Европа мамлекеттеринде эле бар. Алардын принциптери кичине айырмаланат. Мисалы биздикинен. Ошол эле АКШда кылмыш жоопкерчилигине тартылышты. Бизде кылмыш жоопкерчилиги жок болуп атат. Бизде жөн гана энтамга базат болду, иштей бер. Жок, андай болбош керек. Ар бир нерсенин өзүнүн жоопкерчилиги болуш керек. Бирок башка сиз айтып аткан АКШ менен Россия мамлекетиндеги иштеп жаткан закондор, кабыл алынган мыйзамдар, алар биз талкуулап жаткан биздеги көрүлгөн ошол редакциядан айырмасы бар деп айтат элем да. Себеби мисалы үчүн Америка Кошмо Штаттарындагы ошол иштеп жаткан законду карап көрсөңүздөр, ал жерде эки нерсе бар да. Биринчиси ошол агенттер келе турган болсо имиджди өзгөртүү үчүн колдонулат. То есть лоббилик кызыкчылыктарды астына түштүү боюнча иштетилген нерселер да. Экинчиси ошол башка мамлекеттердин ичиндеги аз бир уч уюм, топ дейли, башка офшорный башка компаниялардан эгерде эсептерди ачып, ага мүмкүнчүлүктөр болбой турган болсо, ошол жактан келип бейтараптуу изилдеп, анан ошол экономикалык иш алып барган. Ошол нерселерди дыкат кармап турат да. Бирок ошол эле ичинде жоопкерчиликке келген мезгилде аябай ичиндеги механизмдери өтө күчтүү да. Мына мисалы үчүн ошол закон 1938-жылы жанагы ашыкча улутчулдук күчөп турган мезгилде кабыл алынган экен. Бирок бүгүнкү күнгө чейин бир 14 гана кейс бар экен да. 14 гана учурда пайдаланылган. 14 гана мындай уюмду ошол мынау тыңчы дейсиз, сиз мүмкүн башкача түшүнүктү колдонуш керек. Бул жерде агенттер деген. Бул жерде ошол мыйзамдын авторунун өзүнүн айтуусунда тыңчы деп берилип атат да. Тыңчы деген өтө жаман нерсе. Мен мисалы үчүн өзүм ошол 38-37 жылдардагы тыңчы деп мындай рефрессия кабыл алынган адамдын небереси катары айта алам. Бул аябай жаман нерсе. Эми буну биз ошол мыйзамдын авторлорунун сөзү менен айтып атабыз. Бирок ал түшүнүктүү эме кылбаш керек. Бирок мен айтайын деген нерсем, ошол ичиндеги механизмдерини сиз мүмкүнчүлүк болгон мезгилде дагы бир жолу карап көрсөңүз, анын ошол агент катары таанылышына, ага каршы жоопкерчиликтерди алып келүү үчүн механизмдери аябай жана лобби деп атайсызбы, ошону түшүндүрө кетсеңиз. Мисалы кимдин лоббисин, мисалы мен ошол эле Америка Кошмо Штаттарында агент деген клеймону алыш үчүн кандай иштерди алып барсам ага агент деген клеймо берилет. Эгерде сиз башка мамлекеттин кызыкчылыгын ачыктан ачык өзүңүздүн миссияңызда көрсөтүп, ошол башка мамлекеттин кызыкчылыгын түртөмүн, лобби сыяктуу, мисалы элчиликтин кызматкерлери. Элчиликтин кызматкерлери бул кызыкчылыкты мындай ашыкча кызыкчылыкты түртүү жөнүндө сөз болуп атат да. Бул эме кызыкчылыктарды коргоо. Мындай түшүндүрөйүн анда. Эгерде лобби дейли, Кыргызстандын арасындагы бейөкмөт уюмдардын кайсынысы ошол Американын 38-жылдагы талаптарына туура келет, азыр Кыргызстанда иштеп аткан? Менин билгеним боюнча, мен кече түнү кайрадан дагы окуп, ошол ичиндеги иштеп аткан мыйзамды кайрадан окуп чыктым да. Менимче бүгүнкү күндө бир дагы АКШнын мыйзамдарына туура келе турган Кыргызстан ичиндеги турган нерсени көрбөдүм.
Себеби ал жерде ошол мамлекетти өзгөртүү, системага таасир мындай түп тамырынан бери өзгөртө турган бир кызыкчылыктар түртө турган нерсени көрбөдүк да. Бул карап көрсөңүз биз эми алыска кетпей эле биздин өзүбүздүн өлкөбүздүн ичиндеги болуп жаткан акыркы учурдагы бир 3-4 саясий окуяларды карасаңыздар, ошолордун ичинде канчалык деңгээлде мындай бейөкмөт уюмдар канчалык деңгээлде аралашты эле. Ошолор келип бийликке келди беле. Бийликке келгенден кийин өздөрүнүн гана кызыкчылыгын түрттү беле деген сөздөрдү дагы карайлы да. Демек бул саясий күчтөрдүн кагылышуусунан келип чыккан нерселер болуп атат да. Алардын бирөөсү дагы бейөкмөт уюмдарга тиешеси жок болот. Мисалы ошол эле 2013-2005 жана андан кийинки ошол чоң саясий окуяларды ала турган болсок, мындайча айтканда бийлик алмашуусун, күч менен бийлик алмашуусун айталы. Ал жерде дайыма оппозиция менен биргеликте ошол бейөкмөт уюмдар болгон. Мисалы ошол эле демократияны жылдыруу институту жанагы эми аталыштарынан кичине жаңылып калышы мүмкүн, бирок ошол эле Американын департаменти тарабынан, ошол элчилиги тарабынан иштеп жаткан, ошолордун кызыкчылыгы менен иштеп жаткан бейөкмөт уюмдарынын көпчүлүгүндө байланыштар болуп келген ошол эле. Антип айтуу өтө опурталдуу нерсе, антип мен кошулбайт элем. Себеби ошол оппозицияда турган мезгилде эгерде үнү жетпей кала турган болсо, ушул нерсени акыйкат айтып атат. Ушул элдин кызыкчылыгын ушул нерсе алып бармак деген нерсени жактоочу мындай колдоочу катары алып барган учурлар болду. Бирок бийликке келгенден кийин ошол убагында айтып койдум эле. Биз чогуу ушул нерсени дагы алып барышыбыз керек деген. Демек, мисалы көп эле учурларды мен азыр эми ашыкча мындай аттарга же бир уюмдарга айтып жиберүүдөн аябай карманып атам да. Маселе мисалы мындай. Эгерде көрсөңүздөр көп учурлар болгон, ошол башка жака баргандан кийин башка позицияга өттү, мамлекеттик. Ошонун ичинде бейөкмөт уюмдар канчалык деңгээлде кийин дагы айтып коелу, акырына чейин ошол адамды чогуу жүрдү эле. Демек, мисалы бейөкмөт уюмдар ошол тумчугуп жаткан же болбосо азыркы тапта мындайча айтканда үйүнү базылып жаткан, кысылып жаткан оппозициянын позициясын же болбосо ошолордун көз карашын чагылдырууга, жайылтууга жардам берген, бирок алар өзүнүн максатына жетпей, жетескенче максатына жетпей калгандан кийин мамиле токтогон. Ситуация өзгөргөндөн кийин алар ошол принциптеринде гана калып калды. Болгону адамдар өздөрүнүн позициясын өзгөрттү да. Бирок ошол эле маалда жана чыңалууга жардам берип калды да. Мисалы мен оппозицияда тургам, сиздин бийлигиңизди мен алгым келип атат, мага жардам берди бейөкмөт уюм, мен сиздин бийлигиңизди алып алдым. Албетте. Мен айтайын деген нерсе ошол чыңалууга жеткирбей ортолуктагы саясатты жүргүзсө, ушул нерсе болуп кетмек эмес. Алар ортомчу болду мындайча айтканда. Түшүндүңүзбү? Сиздин пикириңизде. Мисалы үчүн айтайлы, өзгөргөн бийликтин өзгөргөн учурларын карап көрсөңүздөр, негизги мына алып чыккан маселелер кайсылар эле? Бийликтин ырчактарынын бардыгы бир адамдын тегерегинде топтолуп калды. Башкалар менен бөлүшкөн учурларды көрбөй калдык. Өзүнүн мына саясатын жүргүзүш үчүн ар кандай экономикалык башка рычагтарды колдонуп атат. Мисалы үчүн жалпы элге тиешелүү болгон мен азыр бир 2-3 мисалды оюма келип кетти, бирок айтып жибере турган болсом кайрадан эле бирөөгө шек келтирип коеюн. Ошол нерселер мына байлыктардын бирөөсүнө токтолуп калышы, ошолор боюнча чыккан нерселердин айынан чыңалуу пайда болуп атат да. Мисалы үчүн алыска барбай эле кечеки окуяны көрсөңүздөр керек. Жана Казакстандагы жылдын башында болгон
трагедиялуу тилекке каршы окуядан кийин көпчүлүк ошол экинчи тараптын айтылбай калган нерселери басылып калды. Кечээки акцияны карап көрсөңүздөр, алматанын ичиндеги ошол ар бир кагаздын үстүнө алмаларды коюп, ошол адамдардын тагдыры жөнүндө сөз кылган нерселерди алып чыгып атат да. Ошол нерсеге алып барбай эле жалаң гана бир гана линияны кармабай, экинчи тараптын дагы ушундай нерселер да болуп кеткен турбайбы деп айтып коюу эмне кыйын беле. Ушул нерсени биздин бардыгыбыз айланып келип, экөөбүздүн дагы сиз менен биздин жашаган жерибиз бир эле өлкө, бир эле өлкөнүн жарандарыбыз. Ошол өлкөнүн ичинде биз ымаланып таап туруп жашаганга эмне үчүн мүмкүнчүлүктөр жок болсун? Эми мыйзам жазылып аткан маалда сиздерден мындай пикириңиздерди билип, маектешип, эми сиздердин жардамыңыздарды албаса да, кеңешиңиздерди албаса дагы, сиздердин көз карашыңыздарды, сиздерден жана орусча айтмакчы точка зрения суралындыбы? Ошол 2015-жылдар болуп калса керек, биз ошол ичкериден ички консультация жүргөн мезгилде ошол аралашып калган учурлар бар. Сиздер көз карашыңыздарды сурады. Жанагы тынчтык куруу институтунда иштеген үчүн көпчүлүк нерселерди сыртка мындай публикага чыгарганга жок, сиздер көз карашыңыздарды билди бирок көз караштар бул нерсенин кесепети моундай болушу мүмкүн. Кайрадан бир сөз менен айтканда өздөрү эле каалагандай жазып коомчулуктун чыңалуусун ого бетер күчөтүп жибериши мүмкүн деген. Бир сөз менен айтканда өздөрү эле бир тарапта отуруп жазып алып туруп, мынакей деп таңуулаган жок, сиздердин пикириңиздерди угуп тур да. Эми азыркы тапта канчалык деңгээлде угулуп, анан ошол айтылган нерселер кагаз жүзүнө жанагы даярдалып аткан мыйзам законуна кирип, мыйзам долбооруна кирип калды, кирбей калды, ал башка. Сиз тааныштыңызбы мыйзам менен? Канчалык деңгээлде сиздин сунуштарыңыз кабыл алынды эле мурунку четке кагылган мыйзамда? Көпчүлүк айтылган ойлордун кирбей калганы өкүнүчтүү болуп калды да. Себеби биз эми бул жерде бир чөлкөмдө жашаган үчүн чөлкөмдүн биз Кыргызстандын ичиндеги жашап аткан элдин кызыкчылыгынан чөлкөмдүн кызыкчылыгын көбүрөөк жамынуу, ошонун көлөкөсүнүн көбүрөөк түшүп калгандыгы өкүндүрө турган нерселер да. Түшүнүктүү. Эми жыйынтыктоочу суроо, эртең ушул мыйзам кайрадан жазылып баштайт. Анан сиздин аракетиңиз кандай болот? Эгерде башталса, сиз дагы өзүңүздүн сунушуңуз менен барасыздарбы? Бейөкмөт уюмдар. Биздин ачыктан ачык мындай биздин позициябыз ушул нерселерди эске алыш керек деп публикалык, коомдук тартипте барышыбыз кыйыныраак болуп калат деп ойлойм. Себеби биз тынчтык куруучу институт катары башында сөз кылгандай нейтралдуулук менен бейтараптуулукту биз кармашыбыз керек. Дипломатиялык жол менен өзүңүздүн сунушуңуздарды бересиздер бирок. Бирок ар кандай каналдар аркылуу жеткиришибиз керек. Бирок эми кокус ушул демилге чыга турган болсо, ошол демилгенин ортолук нерсесине алып келгенге биз баарыбыз аракет кылышыбыз керек. Себеби ал тараптагы, бул тараптагы өздөрүнүн пикирлерин, өздөрүнүн позициясы менен келип атат да. Биз бирибизге бирибиз түшүндүрүп, диалог аркылуу гана ушул бир ымалалуу, бир ортолуктагы нерсени даярдай ала элек деген бир. Демек, диалогго даярсыздар. Айткым келет да. Мен эми бүгүнкү күндө мен баардык ушул бейөкмөт уюмдардын баардыгыны мындай өкүлү катары келдим деп айта албайм. Бирок биздин ошол уюмдун ичиндеги негизги принциптерди келип айтып, коомдук мынал тынчтык куруучу институт катары кайсы принциптер өтө зарыл, эмнелерден биз тайбашыбыз керек деген нерсени позициясын келип айтканга аракет кылдым да. Рахмат бизге убакыт бөлүп келгениңизге. Урматтуу биздин Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, бизде конокто Кеңешбек Сайназаров болду. Биз жогоруда ушул
чет өлкөлүк тыңчы же болбосо чет өлкөлүк агент деген мыйзамдын канчалык зарылчылыгы бар жана ал мыйзамды ишке ашпай турган болсо бизде иштеп жаткан бейөкмөт уюмдарга канчалык зыян тиет жана анын арты менен бизде кандай коомчулукта зыян пайда болушу мүмкүн ушул тууралуу сөз кылдык. Кийинки цензурасы майке чейин сак саламатта туруңуздар. Коомдогу орчундуу маселелерди ушул жерде дагы талкуулаганга биз даярдыгыбызды билдиребиз.